Bismillahirrahmanirrahim. Качан бул иш кылынбай калды? Бул мээнет болбой калды. Адамдар бири-бирини жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбай калды. Буну кафырлар үчүн деп түшүнүп калды. Мусулмандар буга муктаж эмеспиз. Мен намаз окуйм, жумага барам. Мага айтасыңбы? Бар тетиги оруска айт. Бар тетиги кафырга айт. Арак ичип жүргөнгө айт. Мен жакшы элемин деп түшүнүп калды. Имандын мээнетин имандуулар үчүн эмес, кафырлар үчүн деп түшүнүп калгандан кийин имандуулардын төмөндөө даражасы башталды. Жашоодон бардык нерсе кетти. Алла менен болгон мамиле бузулгандан кийин махлуктардан таасирленүү башталат. Алладан коркпосо көзгө көрүнгөн нерседен корко баштайт. Аллах Тааланы махлукка тапшырып койду. Эмнеге таянсаң, акчаңа таянасыңбы, илимиңе таянасыңбы, көптүгүнгө таянасыңбы? Мына эми ошол аркылуу эми жашооңду бүтүрүп ал. Маселеңди бүтүрүп алды. Ошондуктан урматтуу туугандарым, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын заманасындагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруудагы эң негиз болгон бул инсандардын жүрөктөгү Алла, акырет, пайгамбарга болгон байланышын өстүрүү, өнүктүрүү болчу. Ошол негизде алар дүйнө жана акыреттин ийгилигине жетишкен. Мындай болбой турган болсо, Куранда Аллах Таала айтат: "Вал аср", касам ичемин заманага. "Иннал инсана лафи хуср", чындыгында бардык инсандар зыяндын ичинде. Алла Куранда айтып атат. Инсандардын бардыгы зыяндын ичинде. Хуср деп коет. Хуср, хусран бир аз айырмасы бар. Факыр, фака, сабыр, истибар дегендей. Хуср дегени, хусран дегени, мисалы бир адам 1000 сом содага салса, бир айдан кийин эсептесе, пайда табыш эмес, 1000 сому 800 сом болуп калган да, артка кирип кеткен. Буну хусран дейт, зыянга учуроо, банкрот. Зыянга учурап калды, хусран. А хуср деп эмне айтат? Ушуну билип туруп зыянга учурап атканын, дагы эле содасыны жүргүзө берсе, буну хуср деп коет. Ошону Алла Куранда айтып атат: "Иннал инсан", адам заттуунун, бай болсун, кембагал болсун, эркекпи, аялбы, акпы, карабы, илимдүүбү, илимсизби, иннал инсан, инсан аттуунун бардыгы лафи хуср, ушул зыяндын ичинде жүрөт. Мен ага берген капитал байлык кылып, капитал кылып берген убактысы, жаныны, жөндөмүнү, байлыгыны сарптоодо зыяндын ичине эле кирип баратат. Билип туруп зыяндын ичинде жүрөт. Ким чыгат бундан? Иллаллазина аману, иман келтиргендер. Ва амилус салихат, жакшы амал кылгандар. Ва тавасау бил хак, бири-бирини чындыкка үгүттөгөндөр. Ва тавасау бис сабр, бири-бирини сабырдуулукка, токтоого, Алланын буйругуну бузуудан токтоого бири-бирине осуят, насаат кылгандар. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, иман келтирип, жакшы амал кылгандар гана ушул зыяндын ичинен чыга алат. Болбосо инсандын бардыгы зыяндын ичинде. Зыянга эмне үчүн түшүп калды? Иманы толбой калды. Качан сый урматка келет, Алланын убадасы кимге? Имандууларга. Эгер иман жүрөктө өнүктүрүүнүн мээнети, пикири, аракети боло турган болсо, урматтуу тууганым, мына ошондо имандуулардын жашоосунда бардык Алла берген убадалар биздин жашообузга көрүнөт.